Казакстан менен Кытайдын ортосундагы Хоргос бекети аркылуу күнүнө 30 миңге чейин адам өтөт. Бул көрсөткүч тынымсыз өсүүдө. Бул тууралуу Кытай Эл Республикасынын өлкөдөгү элчиси Хан Чунлин билдирди. Кытай элчилигинде улуттук жаңы жыл майрамына арналган иш-чара өттү. Визасыз режим ошондой эле 2024-жылы Казакстандын Кытайга, ал эми 2025-жылы Кытайдын республикадагы туризм жылдары тараптардын өз ара кызматташтык чөйрөсүн күчөттү. Эң башкысы жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз жолугушуулар кызматташтыкка түрткү берүүдө. Мисалы өткөн жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Астанага келип Борбордук Азия Кытай саммитине катышты. Ал эми мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев Кытайда ШКУ+ саммитинде сөз сүйлөдү. Өнүктөштүктүн өнүгүшүнө эки тараптуу товар жүгүртүү далил. Өткөн жылы ал 49 миллиард долларга жетти. 中哈跨境电商贸易保持快速增长。 Электрондук сооданын жибек жолу демилгеси соода байланыштарын кыйла бекемдеди. 2025-жылы Алашанько өткөрүү пункту аркылуу Кытай менен Европанын ортосундагы каттаган 8 миңден ашык жүк ташуучу поезд өтүп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Кытай компанияларынын катышуусунда курулган Караганды-Балахаш автожолу да ишке киргизилди.